Peygamberimiz Aleyhisselam aytат, Allah Taala'nın kargışına sebep болып тұрған екі нәрседен сақтанғыла дейді. Ал эмнеле деп Peygamberimizden сұрағанда, Peygamberimiz Aleyhisselam айтқан, адамдар көлөкөлөй тұрған жерге, ошол жерде зыян бере тұрған кылып булгагандык, же болбосо адамдар баса тұрған жолго ошондой даратын ушатып, же болбосо зыян бере тұрған нерселерди, мусорду таштаганда Peygamberimiz Aleyhisselam ушундай деп айткан. Башка хадисте айтат, тазалык бул имандын жарымы деп айтылат. Кээде инсандарды карасаң, кийинишинен карасаң, сүйлөшүнөн, жүрүшүнөн карасаң, ушул маданияттан эле сүйлөйт, ушул ушундай эң бийик нерседен, улук нерседен сүйлөйт. Андан кийин ошо отуруп кеткен жерине караган болсак, жанагы жерде адам отурганга мүмкүн эмес. Азыр эс алганы келип, ушул жерде карасак, отурганга таза место жок, орун жок. Же көлөкөдө, же тегиздикте орун жок. Бир эле вариант бар экен, ушул жарга барып, ушул адам ооп кете турган, жыгылып кете турган жерге барып отурсаң гана ошол жерде таза орун бар экен. Калган жери баары мусор таштанды, жеген, ичкен, бөтөлкө, арак, ушул мусордун баарын ошол жерге таштап кетипти. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз бул тазалык жөнөкөй эле сулуулук, кооздук, маданияттык айтылган сөздөр эмес, иш жүзүндө дагы аткарыла турган нерсе. Анан эң жаманы ушул адамдарга зыян бергендик, азыр башында айткандай, Алла Тааланын каарына, налатына алып бара турган нерсе. Ал налат тийген болсо сага дуаң кабыл болбойт, үй бүлөңдө, бала чакаңда, өзүңдө, акчаңда, ишиңде ошол балекеттердин баары келгендиги кээде билинбеген жактан ушундай келип калат. Башка адамдарга зыян бербегенге аракет кылайлык. Эс алганы баргандан кийин иштик жерде ошол жерде тазалап, башка адамдар келип дагы ошол жерде көңүлүнө ачып кете турган кылып сактаганга аракет кылайлык. Алла Таалам баарыбызды тазалыкка бекем кылсын.